Түзөгөдө Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Президент Трамп Федералдык иликтөө бюросунун жетекчисин кызматтан алды. Ал Трамп администрациясынын Орусия менен байланышы боюнча тергөө иштерин жетектеп келген. Быйыл рекордтук сандагы мигранттар Европага жетүүгө умтулган. Жерортолук деңизден атайын баяндама. Статин дарысы миллиондогон жүрөгү оорулуу адамдарга жардам берип келген. Эми анын склероз илдетине каршы таасири изилденүүдө. Президент Трамп Федералдык иликтөө бюросунун жетекчиси Джеймс Комини кызматтан алгандан кийин Вашингтондогу саясий топтор ден дароо абалына түштү. Ак үйдүн айтымында Коми Хиллари Клинтондун жеке электрондук дареги боюнча Сенаттагы көргөзмөсү үчүн кызматтан алынды. Бирок демократтардын айтымында Коми Трамптын Орусия менен байланышы боюнча тергөө иштери үчүн иштен алынды. AQSh'нын Федералдык иликтөө бюросунун жетекчиси Джеймс Коми кызматтан бошотулганы жөнүндө кабарды кызматкерлер менен Вашингтондо эмес, Лос-Анджелес шаарында жыйын өткөрүп жатканда уккан. Көп өтпөй бюронун башкы кеңсесине "Сиз кызматтан бошотулдуңуз, чечим дароо күчүнө кирет" деген кат келди. Мага 3 башка учурда тергөөгө алынган жоксуз деп айтканыңызга ыраазы болгонума карабастан, мен юстиция министрлиги чыгарган тыянакка кошулам. Сиз бюрону натыйжалуу башкара алган жоксуз. Катка президент Дональд Трамп кол койгон. Бирок Федералдык иликтөө бюросу Трамп администрациясынын Россия менен байланышы тууралуу маалыматты тергөөгө алган. Ал ишти Джеймс Коми башкарып келген. Карапайым калк президент бир нерсе жашырып жатат деп ойлоп калабы? Албетте, эгерде атайын көз карандысыз прокурор дайындалса, анда бул иштин түбүнө жетебиз деп ишенсек болот. Эгерде андай болбосо, бардыгы бир нерсе жашырылып жатат деген пикирде болот. Президенттин кеңешчиси Келлиан Конвей бул чечимге Россиянын эч кандай тиешеси жок экенин айтып, бюронун жетекчисине карата президент ишенимин жоготкону буга себеп болгонун билдирди. Өткөн жумада Джеймс Коми Сенаттын юстиция комитетине көрсөтмө берип жатканда, ага шайлоо учурунда Дональд Трампка жардам бергенсиң деген айыптар тагылган. Коми добуш берүүгө саналуу күн калганда Федералдык иликтөө бюросу Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы болуп турганда жеке электрондук дарегин колдонгонун тергөөгө алган. Бул тууралуу Коми жарыялаган эле. Бул абдан коркунучтуу абал. Шайлоонун жыйынтыгына кандайдыр бир таасир этишибиз мүмкүн деген ой менин жүрөгүмдү айлантат. Ал учурда Коми Трамптын Россия менен байланышы дагы тергөөгө алынганын жарыялаган эмес. Трамп үгүт өнөктүгү учурунда Хиллари Клинтонду ашкерелегени үчүн Комини мактаганы бар. Бирок президент Трамп Коми Вашингтондогулардын, республикачыл жана демократтардын ишениминен айрылды. Абал жайгарылганда мага рахмат айтасыңар деп кошумчалады. Соңку учурда Федералдык бюро Трамптын Россия менен байланышы боюнча тергөө жүргүзгөнү президенттин кыжырына тийип келген. Тергөөнүн натыйжасында Коми кандай маалымат тапты деген суроого ар түрдүү жормолдор айтылууда. Быйыл Түндүк Африкадан Европага багытталган мигранттардын саны рекордтук деңгээлге жетти. Соңку бир нече күндүн ичинде Жерортолук деңизден 7000 мигрант куткарылган. Италиянын деңиз күчтөрү 2000ге жакын адам деңизде каза тапканын маалымдады. BBC куткаруучуларга кошулуп, абалды көрүп келди. Деңизде 7 күн жүргөн куткаруучулар күтпөгөн жерден ушундай окуяга туш келди. Мындайды мурда көргөн эмеспиз. Адегенде 2 кеме көрүндү. Андан соң дагы мигранттарга калган кемелер коопсуз жерге умтулуп, бизди карай бет алышты дейт алар. Эң кичинекей жүргүнчүлөрдүн бири бул аты Ак Бата деп которулган Блессинг аттуу кыз. Анын теги нигериялык апасы өз өлкөсүнөн качып, коркунучтарга карабай бул саякатка чыккан. Ал буга чейин Либияда жашап, бир нече жолу акчылай кун үчүн барымтага алынган. Мен базарга баргам. Ол турган таксимди токтотуп, мени сүйрөп кетишти. Алар мени күйөөңө чал, акча алып келсин деп камап коюшту. Кызы болсо кандай кыйынчылыкка туш келишкенин билбейт. Кемеде олтурган мигранттардын көбү чыгыш африкалык эркектер, арасында азиялыктар дагы бар.
Имран Бангладеште ур токмокко кабылгандан кийинки тырыктарын көрсөттү. Ал жергиликтүү мафия менен чырдашып, Либияга ашпозчу болуп иштеп кеткенин айтты. Бирок ал жерде да Имран бир нече айлап акчасын ала албай, айлыгын сураса сабап салышкан. Өткөн жылы мигранттар эң көп санда келгени катталды эле. Бирок быйыл андан дагы көп болчудай. Италия мигранттарды кабыл алып, аларды багуу жүгүн көтөрүп келет, бирок каршылык күч алууда. Суудан мигранттарды куткаруу аларды такси менен ташып келүүгө жатат. Жада калса жардам уюмдары либиялык аткезчилер менен келишип алып, мигранттарды Европага ташып жатышат деген сөздөр тараган. Биздин жалгыз максатыбыз зомбулуктан, жакырчылыктан качып жаткан кишилерди, айрыкча жаш балдарды куткаруу. Биз аткезчилер менен эч кандай байланышыбыз жок. Жуманын башында сууда адамдын сөөгү калкып жүрүптүр. Бул деңиз мүрзөгө да айланды. Издөө иштери улана берет. Либиядан деңиз аркылуу Европага өтүү аткезчилердин туруктуу жолу болуп калды. Аларга ташылып жаткан адамдар тирүү калабы, жокпу, баары бир. Түз ободо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтондо президент Трамп менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Буга чейин Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен жолуккан. Лавров Сирияда коопсуз зона түзүү долбооруна колдоо издеп келгени айтылууда. Федералдык иликтөө бюронун жетекчисинин кызматтан алынышы сүйлөшүүлөрдү көлөкөдө калтырдыбы деген суроого Лавров тамашалап жатасызбы деп жооп кайтарады. АКШнын Күрд элдик кошууну аттуу топко курал жарак жөнөтүү чечимин Түркия кескин сынга алды. Айтылган топ Сириянын түндүк тарабында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ менен кармашып келет. Анкара болсо куралчан топту террористтик уюмдардын тизмесине кошкон. АКШнын коргоо министри Түркия менен келишпестик сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет деп маалымдады. Улуу Британияда жүрөк илдетине кабылган миллиондогон тургундар статин дарысын ичип келет. Эми миллиондогон долларга тете иш-чара дарынын склероз илдетине таасирин иликтемекчи. Статин склеростун жайылышын жайлатат деген пикирлер бар. Холестерин деңгээлин төмөндөтүү үчүн статин дарысы Британияда 6 миллион тургунга берилет. Бирок келе жаткан айларда өтчү ири сыноодо бул дары дагы бир чоң илдетке каршы жардам бере алышы аныкталат. Көп жактуу склероз нервтик клеткалар аркылуу жүргөн маалыматты үзгүлтүккө учуратып, иммундук система нервтерге каршы чабуул коет. Бул илдеттен улам адам баласы майып болуп калышы мүмкүн. Эгерде келечекте бул дары склероз менен ооругандарга жардам бере аларын далилдесек, биз дарынын зыяны жок экенин билебиз. Жана ал абдан арзан. Демек аны тез жайылтсак болот. Жана ал өлкөнүн саламаттыкты сактоо бюджетине оорчулук пайда кылбайт. Буга чейин өткөрүлгөн алгачкы сыноолор статин жардам бере аларын көрсөткөн. Бирок соңку сыноо ири деңгээлде өтүп, көбүрөөк маалымат бермекчи. Арине изилдөөнүн мөөнөтү 6 жылга созулат. Демек статиндин канчалык натыйжалуу экени далилденгенге чейин көп убакыт бар. Мадрид ачык чемпионатында бүгүн канадалык Эжени Бушар германиялык Анжелика Кербер менен күч сынашат. Эркектер арасында Рафаэль Надал италиялык Фабио Фонини менен беттешет. Ал эми Новак Джокович испаниялык Николас Альмогранны утуп алып, эмдиги айлампага өттү. Футбол Чемпиондор лигасында бүгүн Атлетико Мадрид өз талаасында Реал Мадрид менен беттешет. Биринчи оюнда Роналдо хат-трик тээп, Атлетико 3-0 эсебинде утулуп калган. Бул оюнду уткан команда Кардифте өтчү финалда Ювентус менен күч сынашат. Ювентус 4-1 эсебинде Монакону утуп, эмдиги айлампага финалга өттү. Жаңылыктардын соңунда Инстаграмда канча досторуңуз бар? Бул коёндун 7300 досу бар экен. Марлон Бундо аттуу коён АКШнын вице-президентинин үй жаныбары. Президент ант бергенден кийин Марлон Бундого дагы Инстаграмда баракчасы ачылган экен. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз BBC Кыргыз Чекит.com. Саламатта калыңыздар.